Salam dostlar. Meni YouTube kanalıma hoş geldinizler. Bugün men anglais tili жөнүндө сүйлөшүм келип жатат. Анан эгерде сиз өзүңүздөн эмнеге мен тил үйрөнүшүм керек, же эмне үчүн мен англис тилин үйрөнүшүм керек деген суроолорду сурап, бирок жооп ала албай жүргөн болсоңуз, анда бүгүн мен ошол суроолорго жооп берүүнү чечтим да. Биринчи эле англис тилин үйрөнүү бул глобалдуу тилди үйрөнүү болуп эсептелинет. Себеби англис тили бул дүйнөлүк аренада орду чоң, элдин көпчүлүгү билген тил. Ага айта кетип турган болсок, мисалы үчүн дүйнөдө 53 мамлекеттин официалдуу тили бул англис тили. Эми элестетип көрүңүз, 53 мамлекеттин официалдуу тили англис тили. Анан дүйнөдө ар бир 4-чү жана 5-чи адам англис тилинде сүйлөйт жана англис тилинде билет. Ошондуктан мүмкүн ошол эки гана нерсе сизди англис тилин үйрөнүүгө чакыраттыр. Андан сырткары бул англис тилин үйрөнгөндө сиз дүйнөлүк университеттерге, дүйнө жүзүндөгү бардык университеттерге барып, окуп, билим алганга мүмкүнчүлүк аласыз. Себеби университеттердин көпчүлүгү англис тилинде болмокчу. Ошондуктан англис тилин билсеңиз, бул билим алуу жагынан аябай жакшы жана жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Айталы, эгерде сиз өзүңүздүн кесибиңиз бар жана ошол кесибиңиз менен иштөөнү каалаган болсоңуз, мисалы үчүн англис тилин билген болсоңуз, Кыргызстанда туруп деле башка мамлекеттерде иштей аласыз. Же болбосо Кыргызстанда калууну каалабай, мүмкүн башка жака барып, иштеп, көрүп, практика кылгыңыз келген болсо, you welcome. Ошол башка мамлекеттерге да барсаңыз болот. Кантип англис тилин билесиз, кыйналбайсыз. Эгерде сиз бизнесмен болгон болсоңуз, бизнесиңиз бар болсо, бизнесиңиздин өнүгүшү каалаган болсоңуз, англис тили сизге дагы жардамга келет. Кантип? Себеби дүйнөлүк бардык сүйлөшүүлөрдүн, кагаз пейперлердин жазылышынын бардыгы англис тилинде. Ошондуктан сиз дагы өзүңүздүн бизнесиңизди же бизнес партнерлоруңуз менен башка мамлекеттен келген же башка мамлекеттер менен байланыш түзүп жаткан болсоңуз, именно англис тилинде болмокчу. Ошондуктан бизнесиңиздин өнүгүшүнө англис тили чоң салымын кошот. Жана дагы эгерде ошол бизнес менен, окуу менен, жумуш менен саякаттайм деген болсоңуз, англис тилин билсеңиз, ошол мамлекеттин тилин билиштин кереги жок. Ар бир мамлекетке барганда, ар бир мамлекеттин тилин үйрөнүштүн кереги жок да. Бир гана англис тилин билесиз, ошол англис тили менен сүйлөп кете бересиз. Мисалы үчүн сиз дагы мага окшогон саякатты сүйгөн адам болгон болсоңуз, англис тили жашооңузду ушунчалык жеңилдетет. Себеби англис тил билгенден кийин кенен эле каалаган жериңизге барып, саякаттап, ошол эле учурда жакшы тажрыйба алып келе аласыз да. Андан сырткары дүйнөлүк аренада көптөгөн изилдөөлөр, пейперлер же болбосо кандайдыр бир медицинага, психологияга байланыштуу изилдөөлөрдүн көпчүлүгү англис тилинде болот. Же болбосо өнүккөн мамлекеттердин көпчүлүгү ушундай изилдөөлөрдү толтура волонтерлордун негизинде изилдөө жүргүзүшөт да. Ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгындагы англис тилинде кенен таап окуп аласыз. Андан сырткары, мисалы үчүн, китептерди окуйм деген болсоңуз, көптөгөн психологдор же болбосо педагогдор англис тилинде жазышат. Анан ошону котормосу жок өзүн окусаңыз, бул жакшыраак болот да. Мисалы үчүн, бизнес болобу, кандай жумуш болбосун, эгерде сиз англис тилин билген болсоңуз, анда сизге котормочунун кереги жок болот. Котормочу дегенде, котормочу деле колунан келишинче бардык сөздү туура которуп бергенге аракет кылат. Бирок эгерде өзүңүз ошол тилди түшүнүп, ошол тилде баарлашсаңыз, анда сизге көбүрөөк жардам болот да. Ал эми эгерде сиз жөн гана студент болгон болсоңуз, же окуучу болгон болсоңуз, дүйнөнү багынтуу сиздин планыңызда барбы? Анда англис тилин үйрөнүңүз. Себеби англис тили башында айтып кеткендей глобалдуу тил. Сизди ошо окуу жаатында болобу, жумуш жаатында болобу, бизнес жаатында болобу, кандай жаатта болбосун, сизди ийгиликке бул англис тил жетелеп бармакчы да. Ошондуктан эгерде англис тилине байланыштуу суроолоруңуз болсо, же комментарийлериңиз болгон болсо, менин ушул видеонун төмөндөгү комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, дизлайк басыңыз, же болбосо менин каналыма катталыңыз.